Тажрыйбалуу жетекчи, дарыгер, ийгиликтүү айым Төлөкүл Арпачиева бүгүнкү ийгиликтин формуласы берүүсүнүн мейманы. Учурда ал Нарын медициналык колледжинде жетекчилик кызматты аркалап келет. Төлөкүл айым ишине так жана кесиптештерине талапты катуу кое билген адис. Ошол эле учурда жоопкерчиликтүү мамилени жактырган уюштургуч жетекчи. Замандын талабына жараша жетекчиликтин өзгөрүүсү талап кылынат. Эгер биз баягы мурунку жетекчидей мондай катуу тартип анан талапты коюп эле башка жагын унутуп койсок, анда жетекчиликтин иши да жүрбөйт экен. Ошону баягы замандын талабына жараша кошо алып кетиш керек. Мисалы, азыркы жетекчиликте албетте бул эме болуш керек да, менеджерлик касият болуш керек, бул сөзсүз. Замандан артта калбай, башка окуу жайлардан артта калбай, даже керек болсо дүйнөлүк агымдан артта калбаш керек. Ошону көрө билип, учурунда бир кандайдыр бир чечимдерди кабыл алып, ошол окуу жайыңа алып келип туруш керек деп ойлойм. Андан сырткары коллегаларга болгон мамиле дагы аябай ийкемдүү болуш керек. Азыр заман өзү эле кыйын. Ошол эле кыйын заманда жашап аткан коллегаларыбыздын ичинде турмуш шарты ар кандай болгондор бар, үй бүлөлүк проблемалар болгондор бар, финансылык проблемалар болгондор бар. Ошонун баарын сезе билип, туюп, ошого жараша да мамиле жасаш керек да. Керектүү учурда жардамыңды берип, а керектүү учурда талап да коюп туруш керек. Өсүп келаткан жаштардын табити дагы башкача, талабы да башкача. Ошого жараша балдарга шарт түзүп берип, анан ошолорду ылайыктап турсаң, балдардын окууга болгон мүнөзү дагы, талабы дагы өзгөрөт деп ойлойм. Анан ошол эле учурда баягы жаштар деген мындай болот, аларды катуу кармаш керек дагы, катуу сүйлөш керек. Мугалим анан же болбосо директор, мугалим студент деген ортодо барьер болуш керек деп мен ойлобойм. Мисалы, демократиялык көз карашта биздин жаштарга дагы баягы тең мамиле жасаш керек да. Больницага балдар толук кандуу красный зона болгондуктан бара албайшат, бирок ошого байланыштуу биз графикти өзүбүзгө ылайыктап ары бери жылдырышыбыз керек. Практика кетчүлөрдү да бизде болуп атат. Ошон үчүн ошол графикти биринчи, экинчи курстардыкы, анан үчүнчү жылдыкы, үчүнчү фельдшерлердики ошолорду ылайыктап койсок. Кандай маселе жаралбасын кесиптештер менен түз олтуруп, кеңешип кесип, анан жыйынтык чыгарат. Кайсы иште болбосун дегеле менеджер лидерлик касиетке ээ болуп, кол алдындагы кызматкерлер менен жакшы мамиледе болуу керек деп эсептейт. Төлөкүл Батырхановна, сиз ушул окуу жайга жетекчи болуп келгениңизге мына туура 10 жылдын жүзү болуп отурат. Ушул жылдар аралыгында сиз ушул окуу жайга кандай кесипкөй адистердин башын бириктире алдыңыз? 10 жыл болуп калды, туура белгилеп атасыз. 2011-жылы август айынан баштап директорлук кызматты аркалап баштадым. Ушул 10 жылдын ичинде чындыгында биздин кадрлардын составы мындай өтө сан жагынан өзгөрүп кеткен жок десем болот. Биздин ошо педагогикалык жамаат бир 38-тен 43-кө 45-ке чейин барып турат да. Бирок ошолордун ичинен деле биз баса белгилеп кете турган нерсе жаштар абдан көп болуп калды. Азыркы кезде 80% жаш кадрлар десем жаңылышпайм. Ошолордун ичинен эң керектүү деп айтылган бизге ошо медициналык колледждерге билим берүү тармагына ылайык деп айтылган ушул Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жогорку билимдүү эмчи айымдар факультети бар да. Ошол факультеттин бүтүп келген адистерден менде азыр 5 иштеп атат. Бул жакшы көрсөткүч, себеби дегенде ошол жогорку билимдүү эмчи айымдар биздин медицина тармагында ушул именно сабак бергенге жана ошондой эле менеджерлик кызматты аркалаган укугу бар да, ошолордон 5 иштеп атат. Андан сырткары биздин жамаатта жогорку билимдүү врачтар дагы сабак берип иштеп келет. Андан сырткары орто кесиптик билимдүү медицина кызматкерлеринен сабак берип аткандар бар.
Учурда сиздердин окуу жайда канча студенттер бар, анан кайсыл багыттар менен билим алып жатышат, деги эле заман талабына жараша акыркы мына дал ушул акыркы 10 жылдар аралыгында сиздер кандай системаларга өтүү менен билим берип жатасыздар жалпы студенттерге? Кандай шарттар түзүлдү, деги эле эл аралык байланыштар барбы сиздердин окуу жайда? Туура айтып атасыз, негизги биздин кардарлар бул студенттер да. Ошол студенттерге билим берели деп ошол шарт материалдык техникалык базаны чыңдап, мугалимдер жамаатын түзүп, мисалы китепкана фондун түзүп иштеп келип атпайбызбы? Анан ошол азыркы күнү биздин Нарын медициналык колледжинде 504 студентти билим алып атат. 504 студент 5 багытта билим алат. Ал эми жана жакшы суроо берип кеттиңиздер, эл аралык байланыш барбы деп. Азыр эми өзүң менен өзүң эле чектелип жашоо мүмкүн эмес болуп калды. Анткени баягы дүйнөлүк глобалдашуу да болуп атат, карым-катнаш абдан күчөп атат. Мына биздин эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Нарындын тургундары деле канча миграцияга дуушар болуп атышат. Ушул ички тышкы миграциянын негизинде дагы суроо талап келип чыгат экен да. Анан ошондуктан биздин студенттердин жумушка орношуусу боюнча биз бир нече багытта иш алып барып атабыз. Азыркы мезгилде биз атайын бир компаниялар менен иштешип келип атабыз. Сертификаттарды алып, ошолор менен анан келишимдерге кол коюшуп атабыз. Бул биринчи багытыбыз Германия өлкөсүнө жанагы ушул медицина кызматкерлеринин таңсыздыгы бар экен, жетишсиздиги. Ошолор боюнча иш алып баруучу атайын компания бар экен. Ошол компаниянын кызматкерлери биз менен кызматташып, келишимге кол коюп, биздин бүтүрүүчүлөрдү немис тилине үйрөтүү менен бүткөндөн кийин ошол жака жумушка орношууну сунуштап атышат. Бул эң жакшы нерсе. Ошондой эле Япония менен да иштешип атабыз. Төлөкүл айым, жанатан бери биз ушул окуу жайдын ичиндеги абалы, окутуу системасы тууралуу кеңири маалымат алдык да. Эми биз кеп кезегин сиздин үй бүлөлүк абалыңызга, жеке турмушуңузга суроо узаткым келип турат. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? Мен өзүм мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлдүм. Арпачиева Төлөкүл Батыркановна 1972 жылы 5 январда Нарын районунун Жергетал айылында жарык дүйнөгө келген. Билими жогорку. Иса Ахунбаев атындагы медицина академиясында жалпы дарылоо бөлүмүн аяктаган. Алгачкы иш тажрыйбасы Бишкек шаарындагы номер 2 клиникасында операциялык бөлүмүндө кенже медицина кызматкери болуудан баштаган. Учурда 2011 жылдын 3 августунан тарта Нарын медициналык колледжинде директор. Билген тили кыргыз, орус тилдеринде эркин сүйлөй алат. Үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлүү, 2 уулдун сүйүктүү энеси жана бир небересинин мээримдүү чоң энеси. Апамдагы, атамдагы мугалимдер, анан аябай коммунист мугалимдер болчу да. Биздин үй бүлөдө атам Батыркан, апам Калмайрам, анан ал кишилер экөө тең мугалим болуп өмүр бою пенсияга чыккыча иштешти да. Пенсиясын ошол биздин эле Нарын районундагы Карагы Жүрө районундагы Лахол айылында пенсияга чыгышты. Бирок биздин жерибиз өзү ата энемдин түбү ушул Нарын районунан эле Жаңы Талап колхозу болуп эсептелинет. Жергетал, Карачи айылдары менин туулган жерим болуп эсептелинет. Анан мен 9-чу баламын. Менден кийин сиңдим бар. Азыр атамдын өзү өтүп кеткен, апам болсо Кудайга шүгүр бар. Ушул апамды тегеректеп, төркүн кылып, каниет алып турабыз. Ал эми өзүм болсо азыр жолдошум жана 2 уулум бар. Иште дагы ушул өзүмдүн үй бүлөмдүн колдоосу өтө маанилүү. Жолдошум бардык нерсени түшүнүп, ошо бардык нерсеге шарт түзүп берип, акылын айтып, кеңешин айтып турат. Мен аябай ошого ыраазы болом. Медицина академиясына өтүп калдым. Ал кезде мектепте алтын, анан күмүш медаль бар болчу да. Мен ошол кезде күмүш медаль менен бүттүм. Күмүш медаль менен бир эле экзамен тапшырууга укуктуу болчубуз. Биология предмети менен тапшырып, Кыргыз мамлекеттик медицина институту болчу. Ал кезде институтуна өттүм. Анан дарылоо факультетин бүтүрдүм да. Анан бирок ошо мен жана айтып атпадымбы, ошо кесип тандоо бул чоң
роль ойнойт экен, тандоону жакшы тандаш керек экен депчи. Мен ушу мектепте жүргөндө бир диспут болуп кесип тандоо боюнча, анан эмнегедир мен биздин үй бүлөдө көпчүлүгү военный, анан мугалимдер да, анан эмнегедир мен ушу бирөө айтып калды да, ушу баары эле силер мугалим болосуңар да, силердин үй бүлөдө мугалим көп да деп. Анан мен эмнегедир ошол кезде ошол сөзгө теригип, анан мен врач болом деп айттым да. Керек болсо ойлонбой деле айттым да. Анан ушул сөз ушул көкүрөгүмдө калып калды. Мен ошону баары баягы тактап карап тургандай сезилип эле, мен медик болом дегем, ошондо врач болушум керек деп көгөрүп тапшырдым. Ошо өтүп алдым, окуп аттым, эчтеке мындай артта калбай окудум да. Анан бирок бүткөндөн кийин мен бир убакта түшүндүм да, мен врач эмес экенмин, көрсөңчү, мен педагог экенмин да. Аны мен кантип түшүнүп калдым? Аны мен биз жолдошумдун жумушу боюнча Жалал Абад шаарына которулдук. Анан жолдошум иштеп, анан мен иштешим керек болуп, врачтык орун издеп баштаганда такыр орун чыкпай койду да, чынын айтканда. Анан айла жок, колледжге сунуштап калышты. Ошол анатомия мугалими жок эле, келип сабак берсин деп. Ошол ишти аркалаганда мен түшүндүм да, мен может ал кезде, ошол кезде түшүнбөй калсам, мен бир орто зар врач болуп жүрүшүм мүмкүн болчу, массаны толуктапчы. А бирок мен азыр өзүмө ыраазы болом, ошол айырмасын сезгенимечи, мен орто зар врач болуп жүргөндөн көрө өзүмдү мен жакшы педагогмун деп эсептейм да азыр. Мен ошого ыраазы болом. Мен өзүмдү таап кеткениме ыраазы болом. Ошол случай болуп калганына ыраазы болом да. Анан эгер өзүңдүн жумушуңан канагат албасаң, анда бактылуу да боло албайсың да. Теориялык билим менен кошо практикалык бөлүмү айкалышып кетпесе, бул адистин билим сапатына күнөм жаратып калат да. Ошон үчүн биздин Нарын медициналык колледжиндеги эң бир маанилүү деп эсептелген окуу борбору деп коеюнчу, тренажердук борбор деп айтабыз. Бул медициналык тренажердук борбор, мына бул биздин 205-чи бөлмөбүз деп айта алам. Мынакей биздин тренажердук борбор. Бул борбор негизи биздики бир нече бөлмөдөн турат. Биринчи ушул бөлмөбүз биздин студенттер үчүн эң маанилүү тажрыйбалык ыкмаларды үйрөнүүчү бөлмө. Бул бөлмөнү биз акушерство жана педиатрия бөлмөсү кылып атайын бөлүп койгонбуз. Биздин студенттерге айрыкча ушул борбор пандемия учурунда эң чоң пайдасын тийгизип атат. Себеби дегенде биз ооруканаларга, стационарга, дарылоо бөлүмдөрүнө биз азыр бара албай атабыз. Себеби дегенде пандемияга байланыштуу ал жак красный зона болуп эсептелинет, ошон үчүн бара албай атабыз. А бирок ошол эле учурда студенттер ушул жерден тажрыйбасын алууну улантып атат. Мисалы азыр биздин мугалимибиз Гүлжан Тынычбековна өзү болсо биринчи жардамды көрсөтүү ыкмасын үйрөтүп аткан кези. Ошол тажрыйбалык сабактарга ылайыктуу бардык муляждар, фантомдор менен жабдылган да. Мисалы педиатрия боюнча балдардын муляждары эң керектүү, ошол үйрөнө турган ымыркайлар болобу, кичинекей 1 жашка чейинки бала болобу, ошону уход жазуу, ошо балага көзөмөл жүргүзүү боюнча дагы бардык нерселер менен жабдылган. Студенттер, биздин студенттерибиз ушул жерден эч жакка чыкпай эле болгон сабактын программасына жараша ушул жерден бардык нерсени үйрөнө алат. Ошол эле учурда мынакей көрүп атасыздар, бул жерде анатомиялык дагы фантом муляждарыбыз бар. Ар бир сабак, медициналык сабак бири-бири менен байланыштуу. Ошол эле педиатрияны, мисалы, баланын өпкө жүрөк оорусун өтүп атсак, ушул жерден мисалы анатомияга кайрылып, кайра өпкө, жүрөк жөнүндө, боор жөнүндө болобу, ич агарын жөнүндө болобу, кайра эле ушул жерден кайрыла кетсек болот. Көрсөтмө куралдарыбыз жогорку деңгээлде деп айтсам жаңылышпайм. Ал эми бул бөлмөбүз болсо,
ушул сестралык иштин негиздери бөлмөсүнүн негизги бөлмөсү деп айта алабыз. Бул жерде биздин студенттер жана мугалимдерибиз эмчилик иштин негиздери, сестралык иштин негиздеринде жүргүзүлүүчү негизги манипуляцияларды үйрөнө алышат. Бул жер ушул бөлмө толугу менен ошого ылайыкталып жасалган. Азыр эми пандемия шартына байланыштуу биздин студенттерди тажрыйбалык ыкмаларын топтоодо жана ошол жөнөтүүдө биз биринчи эле сабагыбыз бул өзүн коргонуучу костюмду кийип чечүү ыкмасын үйрөтүүнү биринчи орунга коюп атабыз. Анткени ар бир медик биринчи кезекте өзүн сактай билиш керек. Ошон үчүн мисалы биздин мынакей студенттерибиз биринчи тажрыйбалык ыкмаларды үйрөнүп атканда ушул комбинезонду толук бойдон кийип чечүү ыкмасын үйрөнүп жатышат. Ушул жерден үйрөнүшөт, андан ары башка ыкмаларга көнүмдөргө өтүп кетип атышат. Ал эми ушул эле бөлмөдө өзүңүздөр көрүп тургандай биздин оорулууларга жакындаштырылган муляждарыбыз дагы бар. Ушул эле жерден биздин студенттер бул муляждарга венасына кан куюуну, тамырына кан куюу дейличи, булчунга дарыны берүүнү, ошондой эле мисалы пастелди алмаштыруу, оорулуунун кийимин алмаштыруу деген процедураларды ушул жерден үйрөнө алышат. Ишинде шайыр мүнөзү менен кесиптештер арасында сый урматка ээ. Креативдүү жетекчи катары баалаган кесиптештери дагы жок эмес. Коллективдин ынтымагы дагы ушул Төлөөл Батыркановнун жетишкендиктери деп эсептейм мен. Биздин коллектив абдан ынтымактуу. Жетекчи катары орусча айтканда самый креативный руководитель. Жумушка болгон жоопкерчиликтүү мамилеси. Ал эми студенттер эми Төлөөл Батыркановнун сапаттарынан ошол жөнөкөйлүгү дагы абдан чоң эмеге ээ да. Спортивный багыл спорт жагынан дагы кадимки команданын мүчөсү катарында жүрөт, коллективдин мүчөсү катарында жүрөт. Ал эми ошол орусча айтканда руководящий орган катары эң биринчи бул адамдын өзүнүн талабына жооп берген адам деп ойлойм мен. Арманыбыздын бош учуру спорттун волейбол түрү менен алектенип, айрым учурда уюштурула калган турнирлерге катышуу менен өтөт. Бала күнүнөн волейболго болгон кызыгуусу күч. Төлөкүл Батырхан, сизди мына көпчүлүк эл жетекчи катары, жетекчи айым катары, ошол эле учурда жергиликтүү кеңеште депутат болгон айым катары деги эле сизди ар тараптан таанууга болот да. Анан ошол эле учурда спортко кызыккан спортсменка деп айтсак болот да. Ушу спортко болгон шыгыңыз эмнеден улам келип чыккан? Рахмат. Эми ушул кесибим боюнча медик болгондон кийин, врач болгондон кийин багы медицина менен спорт бирге жүрөт да. Бирок ошонун ичинен деле сиз туура белгилеп кеттиңиз, негизи спортко болгон кызыгуушулук болуш керек экен. Эми мен айтпайм аябай чоң оюнчумун деп, бирок ошентсе дагы ушу волейбол оюнун аябай жакшы көрөм, сүйөм. Ушуну аркалап жүрүп келип атам да. Эми бул мектеп кезинде эле ошо волейбол оюнуна багы класста кыздар арасында ойноп калчумун. Андан кийин институтта чындыгында ойной алган жокпуз, андай шарт болгон жок. Андан кийин бул ушул медициналык колледжге келип иштегени, ушул команданы өстүрүү ою келди дагы. Анан ошондон баштап өзүм баш болуп кыздарды, өзүн педагогикалык жамааттан шыктуу кыздарды топтоп алып ойноп келип атабыз. Негизи спорт бул кыймыл бул жашоо деген
дегендей бул бир эң жакшы хоббилердин бири, тем более аял кишиге. Ушу командаңызды топ чыгып мына бир канча жылдан бери ушу командаңыз менен мыкты көрсөткүчтү көрсөтүп келе жатасыз. Ушу команданы топтоодо кандай кыйынчылыктар болду? Кандай тандоо болду дегендей, оңой эле курулуп кетпейт да. Туура айтасыз. Бир нерсени жасаш өтө оор да. Бузуп коюш оңой эле экен. Анан чындыгында буга дагы бир себептер болду. Себеби дегенде биз буга ушул команданы өзүнчө топтоого жанагы биздин жылда боло турган медицина кызматкерлеринин күнү бар. Ошондо такай биздин медицина кызматкерлеринин арасындагы профсоюз комитети, профсоюз уюму оюн уюштурат да. Анан мурун бизде команда жок кезде кичүү мекемелер биригип бир команда алып чыкчубуз. Анын эң жаман жери бул экен да, тренировкага чогуу келе албайсың. Утушуң болсо бөлүп ала албайсың. Кубок болсо талашка түшүп калат. Анан ошол себептен мен бул медициналык колледжге директор болуп келгенде эле биринчи эле максатым ушул волейбол командасын өзүнчө бөлүп кетүүнү койдум да, максат. Ошол кезде может кичине баягы мындай өзүнчө мындай бир катуу чечим болгон да мен үчүн. Азыр ойлосом баягы чындыгында эле ошол чечимди туура кабыл алыптырмын. Утулсак да, утсак да өзүнчө бололу деп чечтим дагы. Анан кыздардын арасынан шыктууларды улам тандап жүрүп отуруп анан команданы топтоп алдык. Деги эле ушул айымдар үчүн спортто ва ден соолукка да биринчи кезекте абдан керек дедиңиз. Анан сулуулук үчүн айымдар өзүндөй жакшы келбетти алып жүрүш үчүн ушул спорттун пайдасы зорбу? Албетте, аябай жакшы нерсе бул деген спортту кыймыл аракетиңе мына улам убакыт өткөн сайын убакыт өзүнүн нерсесин алып коет экен да. Мисалы муундарга деле, ошол эле настроениеңе деле мындай, ошол эле кезде ушул өзүңдү бир энергичный алып жүргөнгө, позитивке аябай шыктандырат. Чынын айтканда ушул бир чоң стимул, мотивация болуп, анан чындыгын айтканда аял кишиге баягы үйдүн түшүгүнөн кандайдыр бир деңгээлде өзүңө көңүл буруш үчүн, өзүңө убакыт табыш үчүн чоң бир өбөлгө түзөт деп ойлойм. Ошол волейболду биз 2012 жылдан баштап түптөлүп, биздин именно медколледж деп түптөлүп чыккан жылы 2012 жылдан бери волейбол ойноп келатабыз. Ага чейин медицина тармагында башка мекемелер, медицина мекемелери менен биргеликте баягы жалпы команда болчубуз. Анын ичинен медколледж өзүнчө чыгып кеткенбизге мына 2012 жылдан бери чыгып калдык. Бизде 2 команда бар, кыздардын командасы. Ушул кыздардын командасы көптөгөн ийгиликтерге жетишип келатабыз. Эми биздин маегибиздин кезегин жеке жашооңузга бургум келип турат. Төлөкүлчү, жумушта сиз ийгиликтүү айымсыз, ал эми үйдө сиз кандай айымсыз? Жалпы жонунан жеке жашооңуздагы күнүмдүк тиричилигиңизге токтолуп, эми жумуш менен анан баягы аял киши болгондон кийин баардыгын бирге алып кеткенге аракет кылат экенсиң. Эми жумуштан кийинки убакытты үй бүлөм менен бирге болот, ар дайым жолдошум жана 2 уулум бар өзүмдүкү. Улуу үйлөнүп уже өзүмдүн кызым жок болсо дагы неберем кыз болуп аябай ушундай кубанып, ошол кызымды күнүнө көрбөсөм мынтип эле сагынып кетип атам да. Анан бул өзүнчө бир жакшы бактылуу момент, көзүрмендер болуп атат. Ал эми баягы үйдүн жашоосу, үй менен кадимки аялдар сыяктуу эле үйдө деле тамак жасамай, кир жуумай, үй оокатын кылмай, үй жыйнамай деген ремонт жумуштары мисалы ошолордун баары эле менин өзүм башыман да өтүп турат. Мен негизи билбейм, мындай баягы жумушта уюштуруу маселеси менен көп жүргөндүктөн үйдө деле ошондой ыраак болуп кетем да, баягы бир нерсени уюштуруу, майрамдарды болобу, надо будет ремонт уюштуруп ийип дегендейчи ушундай нерселерге көбүрөөк көңүл буруп калат экенмин. Анан үй оокатына келгенде баягы кадимки эле аялдарда үйгө барганда көбүнчөсүн мындай аябай эле кээ бир аялдар үйдө да мындай жасанып жүрөт го. Мен анте албайт экенмин. Үйгө барганда баягы халатымды кийип эле, форманы ыргытып эле
халатымды кийип эле анан үйдөгү кадимки эне аял жар болуп калам. Деги эле сиздин ушул ийгиликтүү айым болушуңузда бир канча тепкичтерди басып өтүүдө кандай оорчулуктарды жон териңиз менен сездиңиз же кандай бир рахат алдыңыз? Деги эле адам баласы ушул ийгиликтүү инсан болуш үчүн кандай асыл сапаттардын ээси болуш керек? Ооба туура, бирок ушул 10 жыл деп айтканга оңой болгону менен чын эле көп нерселер болду да. Ушул жумушта жүрүп, ушул жумуштун аркасы менен көп эле тажрыйба топтоп, көп эле бир мүнөздөргө ээ болуп калат экенсиң да ушунун аркасы менен деле. Ошол нерселердин бири бул негизи бул жетекчилик кызматта жүргөндө ар түрдүү ишке душар болот экенсиң. Бир ишти аткарыш үчүн көп проблемалар жаралып калат экен. Анан бир ишти жазап, идея кылып алып жазасаң, ошондон канагат алган учурларың да аябай көп болот экен. Эми бул жерде жетекчиликте баягы эми уюштуруучулук маселе, ошол коллективинде алып кетүү маселеси, ошол коллективден деле кээ бир майда чүйдө таарыныштар болуп калса деле ошол деле таасирин тийгизет да. Анан албетте баягы министрликтер менен иш алып баруу маселеси да болот, финансылык маселе да бул өтө чоң нерсе. Ошолордун баарыначы мындай өжөрлүк менен жете билиш керек, туруктуулук керек деп ойлойм. Өжөр болуш керек экен, туруктуу болуш керек экен, анан принциптерден жазбаш керек. Жалпы эле ушу көрүүчүлөргө, жалпы айымдарга дейбизби, жакшы бир ойлорунда бир жакшы идеялар бар. Ошол эле учурда мен дагы ийгиликкө жетсем, дагы бир иштин башын баштап, кандайдыр бир бизнесмен болом деген адамдар бизди көрүп отурса керек. Жалпы эле көрүүчүлөргө сиздин каалоо тилегиңиз, анан өзүңүздүн жакшынакай сөзүңүздү айтсаңыз, эркин микрофон узаталат. Эми биздин жалпы жамы журтубузга тынчтык каалайм. Тынчтык болсо баардыгы болот. Эми жашообуз 30 жылдан бери эгемендүүлүктү басып келатабыз, ар түрдүү иштер өтүп атат. Бирок ошонун баары турукташат деп ойлойм. Анткени кыргыз элинин руху, духу бир мүнөзү өзгөчө калкпыз да. Анан ошол өзгөчөлүгү бир нерсе, бир жакшы нерсени издеп турганы билинип атат. Ошол издөөбүз сөзсүз оңунан чыгып, ошол издөөбүз табылып, жамы журтубуз бир жаныбыздагы кошуналарга, башка мамлекеттерге үлгү боло турган күнүбүз да жетет деп ойлойм. Анан жалпы аял затына, жалпы биздин нарын жергесинин тургундарына, жалпы биздин жарандарыбызга мен тынчтыкта өмүр сүрүшүн каалайт элем. Ишибиз алга илгерилей берсин. Бул агартуу жаатында болобу, медицина, саясат жаатында болобу, башка эле маселелерде болобу биздин ишибиз оңго кетишин каалап, ушул тилектерди тиленип, Кудайдан суранып, ар бир адамыбыз өлкө мага эмне кылды дебей, биз өлкөгө кандай салым кошуп атабыз, мен жеке кандай салым коштум деген ой менен алдыга умтула беришибизди тилейт элем. Ал эми жалпы аял заты чындыгында аял заты бул жана орустарда айтылган сильный пол дегенди мен ушу аял затына берет элем. Себеби аял заты эне болуу, жар болуу, ошол эле кезде бир коомдун чоң түйшүгүн алып кетүү маселелерин бирдей алып кете турган күчтүү жан да. Ушул күчтүү аял затына мындан дагы күч кубат, ден соолук биринчи кезекте.